Саламатсыздар балдар. Биз кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Мен сиздер менен биргеликте сабак баштап жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздер да дептер ручканы камдап, бүгүнкү сабакка жакшылап көңүл буруп, даяр болуп отургула. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы дарыканада. Балдар, бул теманы өтүү менен биз дарыканада кандай сүйлөшүү керектигин үйрөнөбүз. Билимдерибизди бышыктайбыз, кеп байлыгыбызды өстүрөбүз. Ошондой эле кыргыз тилинде сүйлөөгө, жаза билүүгө көнүгөбүз. Сабаттуулугубузду арттырабыз. Балдар, ден соолуктун чың болушу үчүн аракеттенүүгө, сылыктыкка тарбияланабыз. Анткени дайыма дарыканада сылык болууга көнүгүүбүз зарыл. Балдар, сабагыбыздын башында мен силерге табышмак айткым келип турат. Табышмактын жанырмагын таап, аны жаттап алгыла. Ооруп калсаң барасың, дарыгерден аласың. Ичип алып аларды, соп-соо болуп каласың. Кайра кайталайм. Ооруп калсаң барасың, дарыгерден аласың. Ичип алып аларды, соп-соо болуп каласың. Табышмакты дептерибизге жазып, анын жанырмагын таап, аны да жазып коебуз балдар. Сөзсүз түрдө бул табышмакты жаттап алгыла. Мен ишенем, силер табышмактын жанырмагын оңой гана таап койдуңар. Балдар, мен силерге азыр атайын окуп, эстеп калуучу сөздөрдү берген жатам. Ушуларды дайыма эсиңерден чыгарбагыла, түшүнүп алгыла. Бир күндө 3 маал. Айрым дарыгерлер айтат, бул дарыны бир күндө 3 маал ичкиле деп. Ал кандай? Бир күндө 3 маал, эртең менен, түштө, кечинде. Эсибизден чыгарбайбыз. Эртең менен, түштө, кечинде. Эсибизге сактап калабыз балдар. Эти ысыгандын дарысы. Түшүнбөй жүрбөгүлө. Эти ысыгандын дарысы. Температура болгондо иче турган дары. Эти ысыгандын дарысы, температура болгондо иче турган дары. Тамакка чейин. Ач карын. Эч нерсе ичпей туруп, дарыны ичкен мезгил ушул ач карын мезгилинде же болбосо тамакка чейин деп айтылат. Ушуну жакшылап окуп, эсиңерге түйүп калгыла балдар. Эми балдар, силер менен биз азыр көнүгүштейбиз. Сөздөрдүн синонимдерин таап жазабыз. Синоним деген эмне экенин билебиз, айтылышы ар башка, бирок маанилери бирдей же болбосо жакын сөздөрдү биз синонимдер деп айтабыз. Демек, синонимдер айтылышы, жазылышы ар башка, маанилери бирдей сөздөр. Кана биринчи сөздү баарыбыз биргеликте иштеп көрөлүчү. Тыңшап көрдү. Тыңшап көрдү. Биз да кантип айтсак болот? Угуп көрдү. Азаматсыңар балдар. Туура таптыңар. Врач. Дарыгер. Ушул сыяктуу калган сөздөрдүн дагы синонимдерин таап жазасыңар. Дептерге сулуу элементи менен катасы жок кылып жазгыла балдар. Балдар, төмөнкү жомокту угуп, анан түшүнүкүбүздү ата-энелерибизге айтып беребиз. Жомокту жакшылап угуп алгыла да балдар. Ошол жомок боюнча түшүнүкүбүздү ата-энебизге айтып беребиз. Жомокто эмне жөнүндө кеп боло жаткандыгын тактайбыз. Балдар, биздин сабагыбыз ушу менен аякталып атат. Үйгө тапшырма. Дарыканада деген тема боюнча 5 сүйлөм түзөбүз. Өз алдыбызча дарыканада деген тема боюнча 5 сүйлөм түзөбүз. Азаматсыңар балдар, сабакка активдүү катышыңар деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.